Күндөрдүн биринде Бакыт, Пейил жана Убада аттуу 3 сыйкырчы кезигип калышат. Аба ырайы абдан ысык болгондуктан суу боюндагы бадалдын көлөкөсүн тандашат. Алгач маекти Пейил баштайт. Канчалык өзүм менен бөлүшкөнгө аракет кылбайын, дайым эле түшүнүксүз бир нерселер боло берет. Мына мисалы, бир адам каалаганына жетип, жашоого ыраазы болуп, башкаларга да жакшылык кылып жашай бербейби дейсиң? Жок. Ал заматта ач көздүк жетип келет дагы, бат эле өзгөрүп кетет. Аны тааныбай да каласың. Көрдүңөрбү? Мурда жакшы боорукер адам болсо, азыр наалып эле жүргөн саранга айланып, баары эле жетиштү. Жыргап жаша, анан башкаларга жакшылык кыла бер. Туура айтасыз, урматтуум. Менде дагы такай ушундай нерселер болуп турат. Бакытың менен бөлүшүп, эми бактылуу жашайт экен деп ойлосоң, жок. Заматта балекет жабышат да, же кырсык келет. Адамдар өзгөрүп, бүлүндүргөндү гана билет. Бизди баалабаган адамдардан кетип калсакпы? Кандай дейсиздер, урматтуулар? Андай кылсак дагы туура болот. Бирок адамдын баардыгы эле жаман эмес го. Негедир өзүмдү ыңгайсыз сезип жатам. Балким дагы бир жолу сынап көрсөк, кандай болот я? Кандай дейсиңер? Бир чечимге келели, кетелиби же жокпу я? Ооба, туура айтасыз. Ошондой кылсак да болот. Макул. Ой, тигил жакта бирөөлөр келип атат окшойт. Алар отурган бадалдын ар жагына Асан, Үсөн жана Касен аттуу 3 бир тууган келишет. Алар дагы көлөкөлөп эс алууну чечишет. Мына ат энебиздин өтүп кеткенине көп жыл болду. А биз дагы эле бул байлардын малайы болуп жүрөбүз. Айтпай. Малгара, арык сал, анан күндүн ушундай ысыгында барып, чөп чап дегендерчи акмактар. Айтпа. Бир туугандардын сүйлөшкөнүн сыйкырчылар тыңшап калат. Ошондо Убада мындай сунуш айтат. Бул жигиттердин келгени жакшы болду. Эмнеге? Муну менен эмнени айткысы келип жатат я? Ооба, көп күттүрбөй айтсаңыз, дагы эмнени ойлонуп, эмнени чыгарып ийдиңиз? Келгиле, мындай кылабыз. Мен азыр бул жигиттердин алдына чыгып, булардын тилектерин аткарайын. Анан бир нече убакыттан кийин келип, кайра текшерип көрөлү. Эгер алардын арасынан бирөөсү эле убадага турган болсо, анда биз калалы. Жок, андай болбосо, айла жок, адамдардан кетүүгө туура келет. Жакшы ой экен. Анда эмне кылалы я? Акырын баштайлы. Бир туугандар баягы сыйкырчылар үркүткөн канаттууларды көрүп, асманды карап, мындай деп кеп курушат. Карагылачы. Ушунча жер жайлаган коюм болсо, байбы, кедейби баарын үйгө алып келип сыйламакмын. Баардыгына бирдей мамиле жасамакмын. Эгерде мен ушундай коро коюм болсо, анда үйгө конок келсе кой союп, элге жардам берип, алкышкан алып жүрмөкмүн. Анан жолуна азык камдап бермекмин. Касен. Касен. Өсөнүмдү унчукпайсың. Бирдеме дечи. Кыял деген таттуу го, сен деле кыялдансаң керек. Бөлүшпөйсүң да. Чын эле, кана бөлүшсөң да. Мага мынча малдын деле кереги жок. Мага деген 1-2 малым, чакан үйүм, анан деген жакшынакай жубайым болсо, мага ошол эле жет. Ана Убада жигиттердин жигиттик сөзүн сынап көргөнгө жакшы маал келди окшойт. Ооба, туура айтасыз. Анда мен жөнөдүм. Болуптур анда. Ассалам алейкум жигиттер. Алейкум ассалам. Мен бадалдын ар жагында эс алып отуруп, силердин кыялданганыңарды угуп, силер менен таанышайын деп келдим.
Келиңиз Аксакал. Бул жерге өтүңүз. Көлөкө жерге өтүңүз Аксакал. О, келиңиз, келиңиз. Азыгыбыз деле көп эмес эле. Жарты наныбыз, бир аз курутубуз бар. Ооба, кичине жармабыз дагы калган. Чоң рахмат жигиттер. Жакшы, ыймандуу жигиттер экенсиңер. Мен силерге ыраазычылыгымды билдирейин дедим. Акыркы наныңар менен бөлүшүп атасыңар. Жок ата, жөн эле коюңуз. Бизди деген ата энебиз ушинтип тарбиялаган. Жакшы, жакшы. Болуп туранда. Асан, Оу, Үсөн, Ол, Касен. Мына менин атым Увада. Уада? Мен силерге ыраазычылыгымды билдирип, ар бириңердин тилегиңерди аткарып берем. Бирок менде бир гана шарт бар. Менимче силер аны аткара аласыңар. шартыңыз кандай ата? Ал бир карасаң жөнөкөй. Башка жагынан алганда татаал. Силер кыялданып жаткан сөзүңөргө бекем болушуңар керек. Болгон ошол. Болбогондочу ата. Биз үчүн ал оп-оңой нерсе. Тилегибиз тезирээк ишке ашса гана, Ооба. Мен буга ишене албай турам, бул түш эмеспи я? Ата, сизге чоң рахмат. Ата, аны көпкө күтөбүзбү? Жок, балдарым. Анын күтүүнүн деле кереги жок. Мынакей, тетиги. Дөбөнү көрдүңөрбү? Ооба, көрдүк ата. Асан, Оу. ошол дөбөнүн оң жагындагы бир өңчөй, бир куро ак койлор турат. Ошол койлор сеники. Меникиби? Чоң рахмат ата. Ал эми ошол дөбөнүн сол жагындагы бир өңчөй кара койлор сеники балам. Касен, сен болсо түп-түз барсаң, дөбөнүн этегинде өзүң тилеген үйүң, азын оолак малың күтүп турат. Жакында күз майрамы болот. Ошондо сен болочок жубайың менен таанышасың. Экөөң бири-бириңди адашпай таанысыңар. Жакшы болду, я. Ооба. Ой. Каяка кетип калды, я? Баягы бир туугандар жарыша бирөөсү Пейилди, экинчиси Бакытты издеп жөнөшөт. Ошол маалда Уаданын жанына Пейил менен Бакыт келишет. Адам сөзү кандай бек болоорун эми көрө жатарбыз. Уадаларын аткарышаар бекен. Ошол күндөн тартып бир туугандар аябай өзгөрүшөт. Алар мурункудай ачка болбой, байларга иштебей, толук кандуу жашоо менен жашап калышат. Арадан убакыт өтөт. Кыштын ызгаар суук күндөрдүн биринде Уада, Пейил жана Бакыт баягы суунун жээгинен кезигишет. Акыркы жолу жолукканыбыздан бери бир топ убакыт өтүп кетти. Биз баягы 3-1 тууганга барып келбейлиби я? Кандай жашап жатышты экен? Жигиттери сынап көрөлү. Айткан сөздөрүнө турушар бекен я? Ооба, убакыт келди. Жүргүлө. Алардын кайда жашаарын мен билем. Болуп турчу. Сыйкырчылар алгач Асандын үйүнө келишет. Үйдө конок бар экенин үйдүн ичиндеги шаңдуу чыккан үндөрдөн билишип, үй ээсин чакыртышат. Асан өзү чыгат. Мындай суукта ким болду экен? Ой, силер кимсиңер, я? Мен тааныбай турам. Я? Биз Кудай конок болобуз. Борон өпкөдөн өтүп баратат. Отуңа жылынып, муздаган сөөктү жылытып чыгалы. Үйгө кирүүгө уруксат эт баатыр. Анан жылып алгандан кийин кайра бат эле жолубузга түшөбүз. Ошентип. Бай ата десе. Биякта койлорум үшүп, уйларым тоңуп атса, силер эмес, Кудай болсоңор да үйүмдөн орун жок. Жоголгула бул жерден. Ой, жигит. Биз анчалык деле убара кылбайбыз сени. Убара кылбайбыз. Мен силерге эмне деп жатам? Жоголгула дейм бул жерден. Мага азыр ханыбыздын вазири келмек. Мен ошого жолукмакмын. Жоголгула тоскоолгула. Кетели го. Айлалары кетип, сууктан тоңуп, муз баскан мурут сакалдарын сүйрөп келе жатышып, Үсөндүн үйүнө жетишет.
очоктогу казанда бир нерсе бышып жатканын байкашып, үй ээсин чакыртышат. Мындай суукта ким келди ол экен? Ушундай суукта итиңди да сыртка чыгарбайсың. Саламатсыңбы балам? Биз Кудай конок болобуз. Алыстан жол арытып, катуу чарчап чаалыктык. Күндүн суугу да чучукка жетип кетти. Жылыналы десек, мындай суукта от жага албайсың. Сизде биз үчүн жарым сындырым нан. Анан очоктун жанынан орун табылар бекен. Эй, карасаң бул акмактарды шимшип бир нерсе аңды эле жүрүшөт. Мындай жакшы адамдарга такыр тынчтык беришпейт. Эй, баргыла, жакырлардын Кудайынан сурагыла. Балким ал силерге жардам берет деп. Албай калдык сөтчү. Башка жака баралы. Күн батып, караңгы кирет. Жол тартып келе жаткан баягы Пейил, Бакыт жана Убада аттуу 3 карыя тоңуп калган чоң арыктын жээгиндеги морунан чубалган түтүн чыккан, терезесинде үлпүлдөп жанган чырагы бар үйдү көрүшөт. Илгери үмүт менен ошол үйдү көздөй бет алышат. Ой, жат Актош, жат. Кожоюн, ким бар? Ой, салам алейкум. Алейкум салам. Апай. Ой, аксакалдар. Ой, силер. Таптакыр эле тоңуп калгансыңар го я. Ой, жүргүлө киргилеге. Азыр ысык чайдан ичпесеңер болбойт. Жылынып алгандан кийин анан шашпай сүйлөшөбүз. Ой, Нуржан, чай коюп койчу. Биз суукта жол жүрүп, Ата, жүрүңүз, келиңиз үйгө. жүрүңүз. Ой, рахмат. Кудай тилегиңди берсин. Таң атып, түндө келген жолоочулар жолго камынышат. Касен келинчеги менен аларга азык камдайт. Мына ошол маалда баягы карыялар 3 сыйкырчыга айланышат. Жакшы. Касен, сен келинчегиң экөөң өткөн түнү бороондо кимди сууктан сактап калганыңарды билесиңерби? Жок ата, ал тууралуу деле ойлонбоп турмун. Эми тоңуп калган адамдарды көрүп, жөн гана жардам бердим да. Анан дагы баары бир эмеспи кимге жардам бергеним. Адамбыз да. О, айланайын. Туура айтасың, туура. Акылдуу адамдардын сөзү да жакшы. Касен, сага айтайын дегеним, силер Бакытка, Пейилге жана Убадага түнөк бердиңер. Эсиңде болсо керек. Бул сендеги жана 2-1 тууганыңдагы байлык, ырыскылар кайдан келгенин. Ата, эсимде. Демек, жайдын аптап күнү ошол суу боюнда сиз белеңиз. Ой, тааныбай калыптырмын, кечирип коюңуз. Эч нерсе эмес. Мен атайын ушундай кылдым. Сени 2-1 тууганыңды мени тааныбай калсын деп. Ушул байлыктар кандай шарт менен келгени да эсиңдеби? Эсте болбогондо. Ата энемде дайыма эскертишчү. Берген сөзүңө бек болгун, сөзүң менен ишиң бир болсун деп. Бул сөздөр менин жанымда бекем сакталып калган ата. Берген убадаңа бекем турганың үчүн сага чоң рахмат. Сен башка бир туугандарыңа окшош эмессиң. Туура. Эмне үчүн? Келбетибиз аябай окшош. Башкаларды көп чаташтырышат бизди. Жок, Касен. Сырткы кебетеңер окшош болгону менен бирок алар бир аз байлыкка жетип, такыр эле чиренип калышыптыр. Суу боюндагы берген убадаларын унутушуптур. Сен ушул берген сөзүңө бекем болгон калымдан жазба. Акылбы балам? Макул. Ал эми бир туугандарыңа берген убадаларын биз эскертип коебуз. Сөзсүз эскертебиз, сөз. Ылайым сенде бардыгы жакшы болсун. Туура айтат. Жакшы. Болуптур, жакшы. Меле, жакшы кал балам. Ушундан улам Бакыт, Пейил жана Убада адамдар арасында калган деген уламыш бар. Балким адамдар аларды бекердинен бата бергенде үйүңөргө бак конуп Пейилиңер кең болсун дагы Убадага бек болгула деген каалоо тилекти айтып келатышкандыр. Ал эми сөзүнө турбаган Асан менен Үсөн эски кейиптери менен кайрадан баягы тоңуп калган арыктын жээгине кайтарылышат.